Нарын шаарынын Ленин көчөсү быйыл толугу менен реконструкцияланат. Нарын облусунда быйылкы жылы 45 000 гектарга жакын жер айдоо пландалууда. Бул багытта эмне иштер жасалууда. Алдыда мына ушул жана башка окуяларды камтыган аймактар берүүсүнүн Нарын облусундагы чыгарылышы. Аны мен Жазгуру Субалиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Чайык айылында өлкө башчысынын онлайн катышуусунда Балдар искусство мектебинин жаңы имараты ачылды. Таланттууларды таптаган билим уясындагылар буга чейин эскилиги жеткен эски имаратта иштеп келишкен. Эми 2 кабаттуу бардык шарты менен жаңы салынган жайда ишин улантышат. Жумгалдыктардын кубанычына кесиптешим Нооруз Абылаев ортоктош болуп келди. Садыр Кожоевич, жогоруда аталган сот объектилерди ачууга уруксат берүүңүздү сураган. Уруксат ача бергиле. Чынара Дүйшеев атындагы Балдар искусство мектебинин окуучулары Нооруз майрамын жаңы имаратта өткөрүшөт. Чыгармачыл жааматка майрамдык чоң белек болду. Жаңы конуштагы жагымдуу шарт өнөрдү өркүндөтүүгө өбөлгө болуп, демге дем, шыкка шык кошооруна кубанышууда. Маданият тармагы бул кыргыздын улуутубуздун жүзү да дүйнөгө таанытып келаткан. Азыркы бийлик маданият тармагына аябай жакшы көңүл бөлгөндүктөн бизге дагы жакшы болуп калды. Биз 50-жылы курулган мектепте иштеп келчү элек, акыбалы аябай эле начар болчу. Мына эми азыр жаңы имаратка кирип иштегенге шартыбыз ушунчалык жакшы болуп калды. Бул жаңы имаратыбыз бизге аябай жакты. Көптөгөн мындай бул жерден ушундай сабак өткүн келет, аябай жылуу. Мурунку мектебибиз болсо суук болчу, үшүүчүбүз, өзгөчө кышкысын аябай суук болчу. Балдар искусство мектебинде 172 окуучу 13 кесиптик билим алышат. Мурда эскилиги жеткен. Имараты өтө тар болуп, сабак өтүүгө бир топ ыңгайсыздык жаратчу. Жаңы имарат менен кошо музыкалык аспаптар менен да толукталды. Азыр Кудайга шүгүр, ар бир кабинет өзүнө бекитилип берилди. Анан ошол ар бир кабинетинде өзүнүн жайма-жай отуруп сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен талант дегендин баарын тең баягы кыргызча айтканда булактын көзүн биз чугуп агызып атабыз да. Ошону арык жасап мындай айтканда. Өзүндө талант турат, биз ошого жол гана көргөзүшүбүз керек. Музыканын туу чокусу болгон ошо жазга кирип кеткен балдарыбыз да бар. Кыйын эле болчу шарт. Чындыгында мурунку турган имаратыбызга батпай, жаңы салынат деген мектебибиз бузулуп, кайра ушул мектеп салынганга чейин биз башка мектептерде мындайча айтканда квартирада жүргөндөй эле жүрдүк да. Барып ошол жакта бош болгон класстарында окутуп аттык балдарды. Негизи көркөм сүрөтүнө өйрөнөрүнө терезелердин баары жарык болуш керек, кенен болуш керек. Где-то 10 чакты бала отурат бул жерде. Бир группада 8ден да. Ошондо 8 бала кенен отуруп, натурадан сүрөт тартабыз, темага карата сүрөт тартабыз дегендей ар кандай нерселер болот да бул жерде. Негизгиси могу класстын кенендиги бизди аябай кубандырып атат да. Билим уясын курууга өлкө казынасынан 57 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Ачылыш аземде президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары куттуктап, быйыл облустагы дагы ачыла турган социалдык объектилер боюнча маалымат берди. Биздин облустта 19 объект ачылат облус боюнча, биздин 5 район, 1 шаардан. Ошонун ичинен Жумгал районунан 5 объект ачылат. Тагыраак айтсак, 2 бала акчаны беребиз, ошондой эле Таштөө мектебин беребиз. Мына бүгүн Чейиктеги музыкалык мектепти берип атабыз. Андан тышкары дагы белгилеп айтып коелу, быйыл ушу өлкө жетекчисинин тапшырмасы менен бир топ объектилердин курулушу пландалды. Жалпы Нарын облусу боюнча 30тан ашык объект, ошонун ичинен 11 объект Жумгал жергесинде курулуш иштери быйыл башталат. Эске салсак, өткөн жылы Нарын облусунда 30га жакын социалдык объект ачылган. Анын ичинде ири өнөр жай ишканалар да бар. Нооруз Абылаев, Алмаз Асанов, Атайын аймактар берүүсү үчүн. Нарын шаарынын негизги Ленин көчөсү быйыл толугу менен реконструкцияланат. 9,5 чакырымды түзгөн жол учурда 2 гана тилке болсо, оңдоо иштеринен соң ал 4 тилке болуп кеңейет. Учурда жол жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар буздурулуп, тоскоол болгон тосмо күркөлөрү алынып жатат. Жол кеңейтүү иштеринен Жипара Насырова кабар алып келди.
Ленин көчөсүнүн реконструкция иштеринин алгачкы этабы калаанын батыш тарабынан башталды. Учурда жолдун туурасын кеңейтүү үчүн жол жээгиндеги зым-теректер алынып, оорду жылдырылып жатат. Мындан сырткары жөө адамдар басуучу тротуар дагы алынып, анын брусчаткалары ошол аймактагы бала бакча жана мектепке берилүүдө. Быйыл толугу менен бүткөрүлөт. Мына толугу менен бүтөт 9,5 километр Ленин көчө, 2 километр 300 метр Шералиев көчөсү, андан сырткары 13 километр ички көчөлөрүбүз асфальттанат. Мындан сырткары биз 27 миллион сомдук стим гранттарды өткөргөнбүз. Ага биздин ошол ички көчөлөрүбүздүн тротуар арыктары жасалат. Канча жылдар бою оңдоп түзөөдөн өтпөгөн жол кеңейип жатканына калаанын батыш чөлкөмүнүн жашоочусу Жолдошбек Кариев кубанычта. Анткени ушул аймактагы жолдун тардыгы жашоочулар үчүн кооптуу болчу. Эки чоңуна катар өтө албаган жол эми 4 унаа өткүдөй болот экен. Убактылуу кыйынчылыктар болуп атат. Могул жолдун тардыгы ушу интернет аймагын аябай эле немесин тийгизип атат. Эми айла жок чыдаганга туура келип атат. Мына бир машина өткүдөй эле жол калып атат. Анан оңголуп калса, жалпы интернет аймагына, жалпы элге жакшы эле да. Ушу тапта жолду кеңейтүүгө тоскоолдукту мыйзамсыз курулуштар жана тосмо күркөлөр кылып жатат. Нарын шаарында 2000ден ашуун мыйзамсыз курулуш катталган. Алардын айрымдарында уруксаат кагаздары болсо, көпчүлүгүндө жок. Мындай курулуштар четинен бузулуп жатат. Мыйзамсыз чыгып кеткен, мыйзамсыз куруп алган объектилерди баштап калтырууна келтирүү боюнча аракеттерди жүргүзүп атабыз. Бул сыяктуу мыйзамсыз жарыянттын басып алуу жана алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан, 109-жарлыгы бар. Ошонун аткарышы боюнча азыр дагы аябай иш аракет жүргүзүп жатабыз. Жумуш топ түзүлгөн, комиссия түзүлгөн бул боюнча дагы. Маалымат иретинде айтсак, быйыл Ленин, Шералиев көчөлөрү толук бүтүп ишке кирет. Мындан сырткары калаанын ички көчөлөрү дагы толук бүтөт. Оңдоо иштеринин жүрүп жаткандыгына байланыштуу маал-маалы менен жарык өчүп, иретсиздик болот. Андыктан элди түшүнүү менен кабыл алууга чакырды кала бийлиги. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, атайын аймактар берүүсү үчүн. Соц тармактардагы кайрылуулардан улам транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев тиешелүү жетекчилер менен Нарын шаарына келип, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн жана сунуштарын укту. Каладагы Шералиев көчөсү жүк ташуучу жол болгондуктан көп жылдан бери чечилбей келген маселе катары айтылды. Алар жеринде бул көйгөйдү талкуулашып, көйгөйдү чечүү жолдору каралды. Мен былтыр люктарды мында ашып турганда сурагам. Бул эмнеге ашат дедим да. Аналар айткан. Байке коркпоңуз. Бул деген бизде люктар бар, канализационный кольцолор бар, размерине жараша. Ошого жараса алмаштырып беребиз деген. Ии деп койгом. Бир аздан карасам, келип ошонун балдары барскон менен чапкылап, ылдый чүраттыр. Биз азыр Шералиев көчөсүндө турабыз. Бул Нарын шаарындагы эң негизги көчөлөрдүн бири. 2018-жылы таза суу жана канализация тутумдары алмашылган. Азыркы учурда болсо асфальттоо иштерине даярдыктар жүргүзүлүүдө, бирок жергиликтүү тургундардын айтымында бул жол сапатсыз жана тар жасалып жаткан көйгөйлөрдү айтышууда. Жаңыдан гана ишке ашып жаткан бул жол көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратууда. Жолдун узундугу 2 чакырым 300 метр, туурасы 16 метрдин 8 метрине унаа жолу салынса, калганына тротуар, жашыл зона жана арыгы менен салынмак. Жергиликтүү тургундар тротуарга эки тарабына 3 метр жер бөлүнсө жетмек деген пикирин билдирүүчүдө. Былтыр башталганда эле чоң таштарды алып келип төктү, бир неме төгүп атканчы. Анан биз жергиликтүү эл каршы чыгып атып, анын баарын кайра тердирдик. Дагы мына маселелер канализациялар боюнча. Канализациялардын баарын талкалады. Тротуар. Бир-эки фура баткыдай тротуар жасап атат. Ошо кат болсун. Бизге деген 1,5 метр эле тротуар жатат. Тротуарда пробка болбойт эч качан. Нормально, мына илгери эле мына Союз кезинде эле Моорекил өзү эле 12 метр болчу аралыгы. Могу центральный көчө кандай болсо ошондой эле могу көчө. Могу жерде деген трасса деп коет. Могу жер магистраль. Ошол жерге эле бир жер оптимальный төгөт турган бир эле жер асфальт койсо болот эле. Чогулган элдин көйгөйүн уккан транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев бул жолду жасоого бир канча фирмалар тендерге келип баш тартышканын белгиледи. Сапатсыз жасалып жатат деген жол көзөмөлгө алынарын белгиледи. Буга чейин жергиликтүү тургундар социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасап билдирүү беришкен экен. Ошонун негизинде бүгүн жерине келип өзүм көргөнү келдим. Жеринде көрдүк. Мен чогуу адистер да кошо келди. Ошол проектти жасаган адистер, жол чарба кызматкерлери азыр биз көрдүк. Элдин талабы
ушул бордюрду койбостон ушул обочина кылып коюп кетип деп коюп атат. Биз азыр проекттин үстүнөн отуруп, азыр мен тапшырма берем, анын кылыс жасасак өзгөртсөк болот. Асфальт ушул эле 8 метр боюнча калат, чекесиндеги обочина кеңейип калат. Бул жолду жасап жаткан Бета Групп фермасынын жумушчулары иштин жарымын бүтүрүшкөн. Жумуш ыргагы тынымсыз жүрүүдө. Жок, бул маселенин баарын биз заказчик аткарат. Биз колубуздагы проекти менен иштейбиз. Жолугушуунун жыйынтыгында жол чарба министри жергиликтүү тургундардын дооматтарын эске алынарын билдирди. Бул жол ушул жылдын күз айларында ишке берилмекчи. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Атайын аймактар берүүсү үчүн. Электрондук товардык транспорттук коштомо кагазынын жоюлушун Нарын шаарындагы ишкерлер дагы кубаттап жатышат. Буга чейин ЭТТН документин милдеттүү киргизүү ишкерлер үчүн кыйынчылык жаратып, алынган товар менен сатылган товарлардын ортосунда айырмачылыктар болуп, бир топ убарачылык жаратчу. Ошол эле учурда айрым товарлар үчүн ЭТТН документтери жок болгондугуна байланыштуу аны чыгыштоо да кыйын болуп келген. Нарын шаарындагы Чакамбул дүкөндө Асылкүл Мырзакулова 15 жылдан бери иштетет. Ал башында жөнөкөй патент менен гана иштечү. 2-3 жылдан бери ар бир товарга документ талап кылып, ошол эле учурда ага ККМ чек берип, электрондук түрдө чыгыштоого туура келген. Бул биринчиден убакытты талап кылса, экинчиден электрондук түрдө жөнгө салуу бир топ убарачылык эле дейт. Бизге кыйынчылыкка туруп калат экен, аны карап анан кайра мунун эметкенче. Бизге азыр моорики эметкен ККМ менен иштегенибиз оңой болуп калды. Өнүп калдык. Чегин чыгарып берип коебуз. Товарыбыз эме болуп турат. Анан жанагы немесин да жакшы болуп атат го. Товарды реализация жасаганыбызда жакшы болуп атат. Өзүбүзгө товарыбыз чисти таза болгон атат да. Эми ишкерлердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып жаткан ЭТТН же болбосо электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз жоюлду. Салык кызматы ЭТТН тамеки, алкоголдук ичимдик, мунай продуктуларында гана калтырган. 2027 жылдын 1-январынан тарта ал дары-дармектерге да милдеттүү түрдө киргизилерин белгилешти. Негизинен бардык товарларга электрондук товардык коштомо кагаздар бүт бардыгы жүргүзүлүш керек болчу. Быйылдан баштап жаңы ошо кабинет министрлеринин жана жеке ишкерлердин суранычы менен, кабинетimiz чечими менен быйыл кызылдан баштап 3 гана түрүнө ЭТТН калып атат. Бул болсо жанагы алкоголдук спирттүү ичимдиктери, тамеки, жанагы табачный изделия деп коет, ошолорго анан нефтүү продуктуларга. Жалпы ишкерлер өкмөттүн бул кадамын кош колдоп колдошууда. Анткени электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы ар бир товардык эле толук кандуу боло бербейт. Ошол эле учурда ЭТТН бергени менен электрондук счет фактура бербеген учурлар дагы бар. Же болбосо алынган товардын бардык документтери болуп, дүкөндөргө кириштелгени менен сатуу учурунда чыгышталбаганы үчүн электрондук кампаларда товарлар толуп кеткен учурлар кездешкен. Ал ул адамдарга ЭТТНде электрониканы, вообще компьютер деген нерсени түшүнүш бул өтө эле оор, көп мындай кыйналыштуулар болот. Биз өзүбүз даже мен жаш болуп алып өзүм да киргизгенде менин даже көп жерден башым жетпейт. Ондай кыласыңар деген дагы информация жеткен эмес, и монтип киргизе да албайбыз да. Ал жерде түшүнүксүз көп сөздөр бар, биз профессионально биз аны билбейбиз. Еще фирмалар келет. Фирмалардын жарымысы ЭТТН киргизсе, счет фактура бере, жарымысы киргизбей кетип калышат. Ошо дагы бир чоң проблема. Бунун баарын жоюлганына мен эки колдоп замын. Налогтон багыл товарларды кириштеп чыгыштоо бир аз кыйын болчу. Азыркы учурда бардыгы жеңил болуп, алып салганыбызга аябай эле бир топ жеңилдик болду. Мындан сырткары 1-апрелге чейин ишкерлер ар бир документтери жок товарларды каттоодон өткөрүп легалдаштыруу кажет болчу. Маселен, айрым ишкерлер товарларды дүңүнөн сатып алганда тиешелүү документтери жок болуп, 10% өлчөмүнө чейин айыппул төлөп, нааразычылыктар жаралган. Бул соода сатык тармагын иретке келтирүү, көмүскө экономикадагы товарларды ачыкка чыгарууга өбөлгө болчу. Эми ишкерлердин кайрылуусу менен легалдаштыруу дагы ыктыярдуу түрдө жүргүзүлмөй болду. Кээ бир субъектлер, дүңүнөн соода кылган субъектлер жеке ишкерлерге көпчүлүк учурда электрон счет фактура берилбей алган учурлар болгон. Мисалга ала кетсем, базарларда жайгашкан субъектлерде кийим кече жана башка ушундай майда соодаларга 1-апрелге чейин деп 37-мыйзам менен ушундай легалдаштырып атканбыз. Бүгүнкү күндө ал дагы
уже отмена этилип атат, ыктыярдуу түрдө легалдаштырууга өткөрүлүп атат да. Ишкерлер үчүн кыйынчылык жаратып, өндүрүлгөн продукцияларды сатууда кыйын болуп турган документтер эми жөнөкөйлөштүрүлүп, бир гана электрондук счет фактура гана калтырылды. Ошол эле учурда кадимки ККМ чек дагы иштей берет. Гүлира Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, аймактар үчүн. Нарын облусунда быйыл 44.045 гектар жер айдоо пландалып жатат. Мындан сырткары 8.996 гектарга 1 жылдык чөп айдалат. Муну менен пайдаланылбай турган жер аянты 274 гектарга кыскарат. Ал эми жазгы талаачылык жумуштары үчүн дыйкандарга 13.133.100 литр күйүүчү май керектелет. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду аркылуу арзан май алууга дыйкан фермерлерден 1.046.800 литр майга билдирүү алынган. 6.953 тонна үрөн керектеле турган болсо, учурда 6.518 тоннасы даяр. Облуста жалпы 1.998 трактор болсо, анын 1.485-и оң абалда болуп, даярдык 74% түздү. Нурханбек Турганбеков пластилинден ар түрдүү оюнчуктарды жасап, досторуна үлгү. Каарманыбыз 4 жашынан баштап бул өнөр менен алектенет. Келечекте скульптор болууну кыялданган жаш каарманыбыздын эмгектери менен кабарчыбыз таанышып кайткан. Нурханбек Турганбеков 10 жашта. Ал бала бакчадан эле пластилинден түрдүү нерселерди жасап, тарбиячылардын алкоосуна татыган. Мындан улам ата-энеси анын өнөрүн өркүндөтүү үчүн бардык шарттарды түзүп берген. Эми каарманыбыз пластилинден ар кандай оюнчуктардын элесин жасап, ар бирине өзүнүн фантазиясынан образ берет. Нурханбек жасаган эмгектери менен жакындарын таң калтырып келет. Айрым учурда жаныбарларды, кээде жомуктогу каармандарды, ошондой эле техниканын түрлөрүн жасап, ар бири өзгөчө майда деталдардан турат. Биринчи зымды кесем, бир жагын бут, бир жагын кол кылып, биринчи тула вишесине прикрепить этем, жана колун, буттун, андан кийин ошого клеить этип пластилин жасайм. Нурханбектин чоң ата, чоң энеси чыгармачылыкка болгон кызыгуусуна дем беришет. Алар керектүү материалдарды таап берип, колунан келгенин жардамын аяшпайт. Нурханбек болсо аларды кубантуу үчүн улам жаңы идеяларды ойлоп табат. Каарманыбыздын чоң атасы небересинин жасаган эмгектерине сыймыктанып, социалдык тармактарга дайыма бөлүшүп турат. Эми бул бала бакчадан эле жасаган үчүн билип калдык. Анан көп деле баягы элес алган эмеспиз. Анан баягы жаш өткөндөн кийин чоңоюп мектепке бара баштагандан, лицейге бара баштагандан отуруп эле өзүнчө эле отуруп эле могу интернетти карап алып туруп жасай берет да, ар кандай нерселерди интернеттен көргөндөрү. Анан бирок жасаганын кайра өчүрүп бузуп салат. Анан кайра башкалар жасайт. Эми жана мен кээде Facebookка жүктөп коем да. Ошончо эмелерден көп эме келет. Ой, бул талант бар экен бул балада. Мисалы, могул эле китти көрөт. Тишин көрүп алып таң кала берем. Карайсың, майда тиштин баарын так өзүндөй алып туруп. Жаш баланын бул аракеттери анын келечекте чоң ийгиликтерге жетеринен кабар берет. Ал эми азырынча анын эң чоң сыйлыгы үй бүлөсүнүн кубанычтуу көз карашы жана жакшы иш кылыптсың деген жылуу сөздөрү өзгөчө Нурханбекке дем берет. Дагы эмне керек болот, эми колдон келгенин дагы бир нерселерди ойлоп чыгарат. Дагы бир нерсеге бир жаңы секирик жасайт болуш керек. Анан мен ойлоп атам, колдон келсе мүмкүн чоң художниктер бар да, скульптор адамдар бар. Мүмкүн ошолорго тааныштырам деп ойлоп атам да. Нурханбек келечекте скульптор болууну кыялданат. Ал үчүн азыртадан тартып кол өнөрчүлүккө, айрыкча скульптура искусствосуна кызыгып, пластилин аркылуу чакан чыгармаларын жаратып келет. Садикте дегенчи арстан жасагыла деген да. Мен жасап көргөндө жакшы болгон. Андан кийин жасаганда бүт баарыбыз эле мен скульптор деп калганбыз. Анан кичине чоңоюп еще лучше жасап калдым. Мен келечекте скульптор болгум келет.
Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, атайын аймактар берүүсү үчүн. Облыс аймагындагы маанилүү окуялар мына ушулар болду. Сиздер менен кайрадан кийинки аптанын шаршемби күнү жолугушабыз. Саламатта калыңыздар.